Үнү жок жана жүзү жок үйдө отуруп эле телефон менен эле кантип YouTube'га видео киргизип, бир видео үчүн 40 000 сом тапса болот. Бүгүнкү видеодо сизге окуучумдун каналын көрсөтөм. Баса эч нерсени жашырбай эле баарын көрсөтүп, каналды көрсөтүп, кандай видео чыгарган, кантип тарткан, ошонун баарын көрсөтүп сиздерге жана кирешесин көрсөтүп кетем. Ошондуктан сөзсүз бул видеонун аягына чейин көрүңүз жана менин каналыма катталып лайк басканды унутпаңыз. Ушундай багыттар менен бөлүшүп, Кыргызстанда чынында YouTube аркылуу канча тапса болот экен, ошону бул каналда көрсөтүп турам. Салам достор, менин атым Эрлан. 2016 жылдан бери YouTube'да иштеп келем. Акыркы 5 жылдан бери Кыргызстанда кыргыз тилинде кантип киреше чыкса болот, үнү жок жана жүзү жок, ушуну үйрөтүп келем. Жана бүгүн сиздерге окуучумдун каналын көрсөтмөкчүмүн. Окуучум 15 жашта, аты Эмир. 2-3 күн мурун өзү жазып калган болчу. Мен жыйынтыкка чыккам, кааласаңыз каналымды көрсөтүп бере бериңиз деп. Негизи көбүнчө адамдар өзүнүн каналын көрсөткүсү келбейт. Анткени бул каналдарды башка өлкөдөн көрүүчүлөр көрөт, анан баары менин видеомду көрүп Кыргызстандан эмне багыт тартат экен деп Кыргызстандан геолокация менен көрө койгон болсо, трафик түшүп кетиши мүмкүн, алгоритмдер өзгөрүлүп, көрүүчүлөр өзгөрүп кетиши мүмкүн. Бирок эгерде канал чоң боло турган болсо, мында эч жамандыгы жок. Ошондуктан 15 жаштагы Эмир деген окуучум кааласаңыз менин каналымды көрсөтүп бериңиз деп каналга доступун ачып берген. Бир видео тартып, мына бул бир видеонун статистикасы бир видео аркылуу $472 тапкан. Эгерде муну сомго которо турган болсок, колжол менен 35 000 сомдун тегереги. Эмир окуучум боюнча толугу менен каналдын кийинки видеолорду көрсөтүп жатканда голосовойлордун отзывын балким кандай түрүндө эше чыкканын айтып кетем. Катталып биринчи каналды монетизацияга жеткириш көбүрөөк убакыт кетиптир. Чынында кыйын болуптур, көп нерсени түшүнбөй. Мындан кийин Эмирде дагы 2-3 каналы бар. Калган каналдардын 2 ай сайын монетизацияга жеткириптир. Жана мен көрсөткөн башка багыттар менен. Бул багытта биздин окуудан алып үйрөнгөн болчу. Биздин окуунун плюстары, биз жөн эле багытты берип, ушуну кыла берсеңер болот деп койбойбуз. Биздин окууда оюнга кирип кантип ойнойт көрсөтөбүз, кантип монтаж кылат көрсөтөбүз. Жана биздин окууда миңдеген, жүздөгөн багыттар жок. Биздин окууда конкретно мына ушул багыттарда биз профессионалбыз. Ушул багытта биздин окуучуларыбызда 70 000, 100 000, 500 000, 700 000, миллион, 200 000 подписчик менен каналдар бар биздин окуучуларда. Бул багыттарда биз профессионал болгондуктан жана өтө көп жыйынтыктарды көрсөткөндүктөн биз ушул багыттарды от-үдө баштан аягына чейин үйрөтүп бере алабыз. Мисалы көбүнчө окууда мен деле чын айтайын, өзүм окуум жаңы башталганда мен варианттарды берчимин жана өзүңүздөр тандап баштай бериңиз дечимин. Азыркы учурда мисал менен полный разбор менен багыттарды үйрөтөбүз. $472 бир видео тартып. Видеосун 6 декабрда 2025 жылы чыгарган. Бул бир видео бүгүнкү күнгө чейин ушунча акча алып келип отурат. Бир күндө чыгарганда эле алып келе алган жок, албетте. Элестетсеңиз, сиз ушундай видеодон 30 чыгарып койсоңуз жана бул видеолор күн сайын $5, $10 алып келип турса, мисал ала турган болсок, 25 декабрь бул видеого YouTube уже $73 төлөгөн. Ал эми 30 декабрга жакын бул видеого $150 төлөгөн. Демек, видео чыккандан кийин бир нече убакыт өткөндөн кийин, мисалы бул видео 6 декабрда чыгыптыр, мейли 25-26 декабрдан санай берели, $73 алып келген 20 күндүн ичинде. Элестетиңиз, 20 күндүн ичинде, мына 20 күн и болгону $75 болгон десек, эми бул сумманын жанында болгондо, атак чында эле $75 деле чоң сумма. 20 күндө $75 алып келип, ал эми калган кийинки 25-нен баштап 30-на чейин дагы 5 күн ичинде дагы $75 кошулган. YouTube деген бул бизнес катары эң жакшы нерселердин бири деп айта алам. Анткени карасаңыз, видеону чыгарып коюп туруп 20 мүнөт аралык өткөндөн кийин видео жайдан просмотр алып топтом менен $75 алып келген. Ал эми кийинки 5 күн ичинде дагы $75 алып келген да. Жөнөкөй ишти ала турган болсок, сиз келесиз, иштейсиз. Ал иштеген күнүңүзгө акын аласыз, 1000 сом, 2000 сом акыңызды аласыз. Ошол менен бул ишиңизге төлөнбөйт. То есть ошол кылган аракетке, ошол күнү кылган аракетиңизге акча төлөнбөйт. Ал эми YouTube'да сиз болсо видеону киргизип койдуңуз, 20 күн өткөндөн кийин ал видеоңуз 6000 сом алып келди, $75. Андан кийин калган дагы 25-тен 30-на чейин дагы 5 күн аралыкта дагы ошол убакытта эле кылган аракетиңизге дагы 6000 сом алып келди. Бирок $150 менен мунун баары токтоп калган жок. Бүгүнкү күнгө чейин бул күн сайын кошулуп келет. Бул бүгүнкү күнгө чейин деле көбөйүп алып келе бермек. Монетизациясы окуучумду койчуп калганда, эми жакын арада кайтарам деген пландарда уже $472. Бул дагы эле көбөйүп кете берет. 600 болот, 700 болот, 1000ге деле жетет эгерде видео просмотр алып кете берген болсо. А видеонун статистикасын көрө турган болсок, ар бир 48 саат сайын бул видеого просмотрлор кошулуп кетип атат. 48 саат демек 2 суткада да. То есть кошулган просмотрлорго кайра эле киреше кете берет, кайра эле доход боло берет. YouTube эң жакшы бизнестердин бири. Ал эми могу плашканы алып коеюн, эмне деген видео десеңиз, бул супер бир боюнча көбүнчө окуучуларым айтышы мүмкүн, мен супер бирди мен bundan окугам, тинден окугам, баары эле сунуштайт деп. Бирок сунуштаган менен мен өткөн видеолордо өзүмдүн каналдардын премьер катары көрсөтүп кеткем. 22-23 жылдары бул багытты эч ким билбегенде эле, ошол убакыттарда эле биз бул багытты баштап, бир айда 300-400 миң тапкан статистикасы менен каналдарыбыз бар. Мен аны көрсөтүп кеткем. Анан ошол жылдары эле багыт жакшы экен деп окуучуларыма үйрөтүп баштагам. Башка үйрөткөн адамдарга бул багыт эми гана жетип жатат. 1 жыл мурун, жарым жыл мурун жетип, мен да окуучуларыма үйрөтсөм экен деп ойго кирген. Бирок мен билем, ошол үйрөтмөндөр бул багытты өздөрү кылып көргөн эмес, значит чистый опыты жок, значит окуусунда дагы максимум жөн эле ушундай ниша бар, кыла бериңиздер деп сунуштайт. Бирок толугу менен разбор жок болушу мүмкүн. Точно деп айтпай эле коеюн, бирок мен точно билем, что Кыргызстанда эле эмес, мен орустардан баарынан биринчи СНГде биринчи жолу бул каналдарды ачканмын. Ошондой эле аватар болот боюнча мен аватар болот орус тилинде 20 жылдан бери
үйрөтүп келип жатам. 22-жылдан баштап дагы үйрөтүп уже 5 жылдан бери Кыргызстанда үйрөтүп жатам. И ошол аватар бот нишасында деле мисал ала турган болсок, эң топовый каналдар миллион, миллион 200 миң, 700 миң, миллион деген ошо миллион мен бир эле канал жөнүндө айтып жаткан жокмун. Ошо ар бир айткан цифра боюнча каналдар бар да. Аларды деле жашырбай көрсөтүп кеткем, өткөн видеолордо көрсөңүз болот. Аларда деле эң топовый ошо нишада эң топовый чоң каналдар, алар деле менин окуучум, бул багытта деле менин окуучуларым. Ошондуктан ушул алган билим аркылуу же болбосо убагында трендтерди көрүп калган үчүн гана сиз жакшы просмотрларга чыга аласыз, жакшы кирешеге чыга аласыз жана оюнду түшүнбөгөн жерлерин болсоңуз деле поддержка аласыз. И плюс бул оюн көптөн бери уже мурун жаңы чыкканда онлайн эмес болчу, азыр онлайн да. Мисалы сиз болсо 30 жаштагы айымсыз, сиздин эжегеңиз бар, ал 40 жаштагы эжеге. Экөөңүздөр ойногонду билбейсиз. Оюн, мен алысмын оюндан дейсиз, бирок чынында айтсам мен деле оюндан алысмын, оюнду эч ойногочумун. Мен ошо окууну бүтөөр менен эле кара жумушта иштеп, тиякта биякта жүрө берчүмүн да. И мне не до игры было. Оюндарга отуруп, кыйын PUBG, CS:GO, анан Free Fire деген жанакындай прокачка кылып профессионал болуп ойнош керек. Ошондой оюндарда ойносом баш жетпей кетет, кыйналып кетем, чынын айтайын. Ошондуктан андай оюндарды сунуштабайм. Анткени менин окуумда деле 15 жаштагы балдар ойноп тартышы мүмкүн. Же болбосо мисалы 1 200 000 подписчик менен Айдар, ал 30тан ашып калган болсо керек, жаңылбасам. Же болбосо Айымдар, эжелер деле бар. Баарына туура келе тургандай жеңил оюндар да. Анан бул жакта онлайн айттым го. Мисалы мен 30 жаштан, анан 40 жашта эжекеңиз бар болсо, бул онлайн. Экөөңүздөр кирип, экөөңүздөр бир сценарий кылып, жүрүп, миссияларды аткарып, ойноп, уже кошо ойноп, видеолорду еще интереснээк кылсаңар болот да. Мурун бир эле персонаж жүгүрүп жүрчү, азыр 2-3 медвежонокту кошо алып жүгүрүп жүрсө болот. Эми 2-3 деп мисалга айттым, жөн эле 2 киши кирип алып, онлайн түрүндө ойноп, видеолорду еще интереснээк кылса болот. Видеолорго уже сценарий кылса болот. Анан башкалардыкына окшоп, биздин сунушталган багыттар кайра эле хайп нишалар эмес да. Мисалы бүгүн сунуштадым, бүгүн просмотр бар, анан эртең окуу бүттү, окуу бүткөндөн кийин просмотрлар жок, акча дагы жок. Бул багыт уже 5-6 жылдап актуальный. Жана бүгүнкү күнгө чейин актуальный, еще плюс бүгүн андан да актуальный да. Бүгүн вообще бул бир жумада миллион просмотр ала турган видеолор чыкты да. Мен убагында ошо бир айда 300-400 миң таап жүргөн каналымды көрсөткөм. Ошолдо 2 миллион 800 миң, 3 миллион просмотр алгам. И то көп убакыт алган да ал просмотрларды. Азыр бир жумада эле, то есть бул оюнда уже оборот көп, бул оюнда көрүүчүлөр уже көбөйүп кеткен аябай эле. Ошондуктан анан ойлобоңуз, конкуренттер көп, мен ойнай албай калам, мен жетишпей калам депчи. Всегда найдутся зрители. Эң негизгиси кызык видеолорду кылыш керек. Жана мен окуумда азыр искусственный интеллект менен совмещать этип, жок нерсени кантип бар кылса болот, ошону үйрөтүп жаткан болчумун. Ошондуктан сиздер дагы көбүрөөк акча тапсаңыз болот. Анан көбүнчөлөр айтат, эмнеге доллар кое бересиң, рубль кыл деп. Рубль кыла турган болсок, мына 36 миң, 37 миң рубль да. Сом жок тилекке каршы, сом кое албайм. Сум коюп коеюн узбекский. Кыскасы түшүндүңүз деп ойлойм. Буюрса, мен деле өзүм ордумда тура бербейм. Мен көптөгөн приватныйларга, эмелерге, окууларга жазылам. Анан недавно бир орус бала бар. Тоже анын приваткасы 800-700 доллар турат болчу да. Анын да эринбей алдык, кирдик. Ценный эчтеке деле жок экен чынында. Отурган болсо да баары искусственный интеллект менен кыйын нерселер көп экен. Мен муну эмне үчүн айтып жатам? Көп жерлерге окууларга катталам. Алар мага кереги жок болсо деле жөн эле катталып окуучуларыма эмне бере алсам экен деп кирип турам. Жакын арада биз интересный бир багыт таптык. Ал Roblox деген оюн. Жашырбай эле коеюн, бирок кантип окуучуларыма кантип кылса болот, кантип мындан да көп просмотрларга чыкса болот, ошону тартып буюрса киргизем. То есть мы не стоим на месте, развиваемся, и мы не просто рекомендуем ниша, а биз өзүбүз аны тест кылып, анан жыйынтык болгондон кийин сиздерге да сунуштайбыз. Супер бирди айтып атсам ойлоп калбаңыз, бир гана ушул эле багыт бар деп. Биздин окууда разборлор менен башка багыттар да бар. Бүгүн ошол окуучум канал менен бөлүшүп кеттим, Эмир деген. Кийинки видеолордо эмне үчүн монетизациясы өчүп калганын балким көрсөтүп берет дермин. Эгерде кызык болсо лайк басып коюңуз. Бир нече лайк болсо эртең бир сөң видео тартып буюрса киргизем. Просто көбүнчө окуучуларымда монетизациясы өчүп калат, же болбосо окуучум эмес мени көрүп жатып, сиздин да каналыңызда монетизация өчүп калган болсо, эмне үчүн өчүп калды, эмне каталар болду, анда айтып берем. Эмир окуучумда да каталарын өзүм көрө элекмин, көрүп точно разбор кылып кетем. Баса ушундай видеолор тартыш үчүн 1-2 саат талап кылат. Эгерде отуруп башынан аягына чейин иштесеңиз. 1-2 сааттык аракетке үйдө отуруп эле үнү жок жана жүзү жок. Эмне видео тартканын көрсөтө элекмин, көрүп кетели. Ушул фишкаларды подписка кылгыла, лайк кылгыла деп бүт баарын окуумда үйрөтүп кеткем. Муну башына коюш керек, анткени бир аз болсо да активность алып келет, интерактивдүү, анткени биз сүйлөйбүз, үнүбүз жаздырбайбыз, биз лайк подписканы кантип сурайбыз, эможилар менен кылыш керек. Бул жакта Эмир окуучум жөн эле прохождение кылып жүрөт. Онлайн кылып 2 кишилик кылып да прохождение кылса керек. Кыскасы полный көрбөй эле коеюн, мен бул жакта билип жатам эмне жөнүндө экенин. Ошо мен көрсөткөн эле нерсе бул жак. Ошондой достор, эгерде окууга катталгым келет десеңиз, биздин окуу бир аз арзандаган. Эң кымбат тарифи 21 миң турчу, азыркы учурда 19.900 турат, жана базовый тариф 9.900. Окуубузда мөөнөт узарылган, личный тарифте 2 айдын ордуна 3 ай болгон. Бизде азыркы учурда 50 сабак бар, теория сабактары жана мындан тышкары практика сабактары. 10 сабак практика бар. Бул жерде ушул багыттарды көрүп практика кыласыз, кантип иштесе болот, кантип монтаж кылса болот жана башкасы. Личный тарифте сиз жеке мен менен иштешесиз, мындайча айтканда кайтарым байланыш менден болот. Базовый тарифте куратор жардам берет. Жана базовый тарифтин мөөнөтү болгону 1 ай,
ай. Ал эми лишин тарифте мөөнөт 3 ай. 3 айда болгон багыттардын баарын изилдеп киреше чыксаңыз болот. Эмир окуучум, мен эки багытты сунуштагам, эки багытта тең монетизацияга чыккан. Ошол менин телеграмым tm.velzovich, мага жазыңыздар. Комментарийде жана описаниеде калтырып койгом. Сизге Султан деген менеджерим жооп берет. Реквизиттердин баары ИП Эрлан Бешенкулов деген реквизиттерге алдын ала айтып коеюн, башка жака салып албаңыз. Жана биздин окууда рассрочка бар. 0 сом төлөп окууга катталсаңыз болот. Азыр 0 төлөйбүз, кийинки 3 айда бөлүп төлөйбүз. Мисалы ошо 20 миң тарифти 6 бир канча миңден төлөйсүз. Окууну азыр 0 менен эле баштап кетсеңиз болот. Султан менеджериме жазып койсоңуз, кайсы тарифти тандадыңыз жазып коюңуз, ал сизге толук маалымат берип окууга каттап коет. Буюрса баштаңыздар, кирешеге чыгыңыздар.